Эмне үчүн Кытай, Түркия жана башка мамлекеттердин эки тараптуу элдештирүү аракетинен майнап чыкпай жатат да? Биринчи күндөр эле Түркия арага түшпөдү беле? Жараштыра алып Эми бул жерде мен ошо Путиндин сөзүн айтып кетейин. Өзүңөр билесиңер, быйыл Американын дагы бир мен айткандардан башка дагы күчтүү журналисти Такер Карлсон келип кетти, өзүңөр билесиңер. Америка. Мен кечээ Москвага барганда ошол барган эмеге бардым, жанагы метрого. Карлсон барып соода кылып атып ошо метродон сүрүп кетишип кечээ да. Анан ошо Карлсон менен сүйлөшүп атканда Путин ачык айтты. Туркия ортого түшүп, сиз туура айтасыз, Туркия ортого түшүп, уже өз ара келишимге кол коюлган аз калган да. Бүт башта эки тарап тең кол коебуз деп макулдашкан. Анан 1-2 күндөн кийин уже кол коюлмак да. Анан ошондо ошол кездеги кимдин премьер-министри, Англиянын премьер-министри Борис Джонсон келип, анан аны Борис Джонсон да жөн келбейт, ал тияктан Байдендин көрсөтмөсү менен келет. Анан ошолор ошо Америка, Англия анан буларга айткан, эч кандай кол койбойсуң, биз сага курал жарак берип атабыз, биз акча берип атабыз. Мындайча айтканда токтот барды деп анан бузуп койду. Все, значит, бул деген Украинанын президенти, бул өзүнүн мамлекетин башкарган президент мындай кылбайт да. Өзүнүн элин өлүмдөн алып калыш үчүн кандай болгон күндө да элин өлүмүн сактап калыш керек, тынчтыкты алып келиш керек эле да. Бирок ал, значит, өз алдынча президент эмес экендигин, мындайча айтканда марионетка экендигин, бирөөлөрдүн гана айткан сөзүнөн аткара турган президент экенин көргөздү. Мына Путин ачык айтты. Ошон үчүн анан өзү эч указ чыгарбады. Россия менен мындан кийин сүйлөшүүгө барбайбыз деп указ чыгарды. Өзү указ чыгарып койду. Мына 2 жыл мурун, 1 жарым жыл мурун. Анан өзү указ чыгарбаса, анан Россия айтпадыбы кечээ? Инаугурациялык решимде ким Путин Владимир Владимирович айтпадыбы? Мен эми биз дайыма даярбыз. Батыш менен да, Америка менен да, Украина бардыгы менен сүйлөшүүгө даяр. Бирок алар даяр эмес болсо биз эмне? Биз аларды биз жалдырап биз менен сүйлөшкүлө айта албайбыз. Биз өзүбүздүн ишибизди жасай беребиз. Алар сүйлөшпөсө биз эмне кылабыз? Биз дайыма даярбыз. Мындан артык эмне кылыш керек? Анан жеңилген тарап барыш керекпи сүйлөшүүгө, же жеңип аткан тарап барыш керек? Жеңип аткан тарап барбайт, жеңип атат да туурабы? А жеңилген тарап барыш керек. А булар баргысы жок. Ошон үчүн бул жерде эң бардыгы баягы эле коллективный Запад, Америка, алар жол бербей атат. Ошон үчүн болбойт. А Путин даяр менимче. Мен өзү айтып атат.